Саламатсыздарбы, урматтуу Талас шаарынын тургундары. Мен Жумабеков Тимур Кемелбекович. Мен тууралуу социалдык тармактарда жалган маалыматтар, туура эмес маалыматтар тарап жаткандан мен сиздерге өзүмдүн кайрылуумду туура көрдүм. Мен эч качан уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү болгон эмесмин. Жана мен эч качан соттолгон адам эмесмин. Мен өзүм Талас шаарында мени тааныган элдин баары билет. Мен өзүм бала кезимен ишкерлик менен алектенип, даже мен жетекчиликте иштеген адам эмесмин. Мен үчүн бул каралып аткан ушуга чейин көңүлүмө да алган эмесмин. Мынакей өзүбүздүн бирге партия менен бизге канча каралоолор, канча мындай арыздар түшүп атса дагы биз аларга жооп бербей, өзүбүздүн элге программабызды жана депутаттык милдеттерибизди жеткирип, ошо менен агитация иштерин жүргүзүп келдик. Бирок бүгүнкү маалымат мени талапкерлигин алып салыптыр деген бул жалган маалымат. Мен өзүм талапкерлигимди алган жокмун. Аймактык шайлоо комиссиянын чечими бул акыркы чечим эмес. Алардын чечимине мен макул эмесмин. Жалган жалаа менен чыгып аткан бул чечим деп ойлойм. Булар ишти даже иликтеген дагы жок. Тийиштүү органдардан запрос кылып мен тууралуу документ алышкан жок. Болгону сөзгө гана ишенип, айткан сөздөргө гана ишенип чечимдерин чыгарып коюшкан. Мен мындан ары дагы талапкерлигимди албайм. Мен талапкер катары өзүңүздөргө кайрылып кетем. Мен эгерде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болсом, же мыйзам бузган, соттолгон адам болсом, мен буга чейин 7-чи жана 8-чи чакырылыштын депутаты болбойт элем. Ага жол беришпейт эле. Негедир бул шайлоо ушунчалык бир ыплас, туура эмес кадамдар менен шайлоо болуп жатат. Бирок мени каралаган, мени жамандаган адамдардын баарын мен кечирдим. Мен аларга